21-июнда Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Бишкекке келди. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Германиянын президенттеринин расмий жолугушуусу өттү. Өлкө лидерлери кыргыз-немис кызматташтыгын, бардык тармактардагы өз ара мамилелердин мындан ары өнүгүүнүн келечегин талкуулашты. Жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүндө күчтүү жарандык коомдуу жана укуктук мамлекетти курууда Германиянын мындан ары колдоосу абдан маанилүү экендигин билдирди. Уважаемый господин федеральный президент, Кыргызстан выступает за поддержание активного сотрудничества с Германией, являющейся, на наш взгляд, безусловно, одним из государств-лидеров не только в Европе, но и в мире. Германия, благодаря своему политическому авторитету и экономическому потенциалу, является примером для многих стран мира, в том числе и для нас. Мы разделяем демократические ценности, основополагающие свободы и права человека, которые также высоко ценятся в Германии. Для нас весьма важна дальнейшая поддержка Германии в демократическом развитии страны, построении сильного гражданского общества и правового государства. Өз кезегинде Штайнмайер Германия мындан арыда Кыргызстанга ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатында тажрыйба алмашууга даяр экендигин айтты. Бүгүн 22-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча маселени караган депутаттык комиссия өзүнүн корутундусун кабыл алып, Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыкты. Жалпы жыйында бул маселени жабык кароо чечими кабыл алынды. Кийинки маселе документтердин баары ДСП экен, ушун жабык түрүндө өткөзсө кандай болот? Ошого мен сунуш берет элем жабык түрүндө өткөзгөнгө. Добушка коюп берсеңиз. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Бул маселе ДСП, кызматтык пайдалануучунун документтер көпчүлүгү. Анан бул жерде башка дагы чек арага байланыштуу маселелер бар. Андыктан сунуш түштү. Мен добушка коем жабык кароо боюнча. Жабык жыйында парламент Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берди. Пленардык жыйында көпчүлүк депутаттардын добушу менен убактылуу комиссиянын корутундусу жактырылган. Ал эми Мадумаров чечимди күтүлгөн нерсе экендигин айтты. Жанагы массалык баш аламандыкты уюштуруу, бийликти күч колдонуу менен басып алуу дегендердин бүт баарын комиссия изилдеп чыгып, булардын баары чындыкка жатпайт, аны четке какты. Себеп ага дагы илештерсе болот. Эч илине турган жери жок да, тескерисинче. Ошол жерде стенограммада жазылып турат. Мен бир эмес 3 жолу айтып атам. Конституциялык талаага келелик, тартип менен барабыз. Дегендей кылып. Мен сөзүмдү айттым. Бүгүн ошол комиссиянын төрайымы баш прокурорго караганда 5 эсе күчтүүрөөк прокурор кызматын аткарып, биздин кээ бир кесиптештерибиз ошол комиссияга мүчө болгондор ушунчалык бир жан үрөп, аябагандай каттуу буйрук алганда, ушундай бир каттуу буйрук алган. Түшүнөм мен, пенсия керек болуп атат бирөөгө дагы бир жерге бирөөсүн бурноштуруу керек болуп атат. Ушундай жолдор менен. Бирок аларга да таарыныш кандай жок. Алардан бийик болуш керек дагы. Жараткан бар, жараткан баарын көрүп, сезип турат. Экинчи кылмыш эмне экен анан? Экинчиси баягы эле ошол чек ара. Ал арада Жогорку Кеңештин имаратынын алдында Мадумаровдун тарапташтары чогулду. Эске салсак, 31-майда парламенттин жалпы жыйынында төраган Нурланбек Шакиев баш прокурордон Мадумаровду кылмыш жаза кодекстин кылмышка даярдык көрүү, жапыртпа шалмандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелеринин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуштама түшкөнүн билдирген. Аны карап чыгыш үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, курамына Ханжаза Карим, Кундузбек Сулайманов, Миргүл Тимирбаева, Гуля Кожокулова, Мурадил Сыдыков, Динара Шимова, Фарходбек Алимжанов жана Мирлан Самыйкожо кирген. Белгилей кетсек, башкы прокуратура ушуну менен Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксаат сурап жатат. Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14-январдан тартып күбө катары сурала баштаган. Ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын Азаттыкка өзү билдирген.
Бүгүн 22 июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча айыпталуучулардын ишин соттоо алдын ала кароо отуруму өттү. Адвокаттар сот ишинин ачык өтүшүн, абактагыларды үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүчтөрдү келтиришти. Жыйынтыгында ишти кароонун мөөнөтү 23 июнга жылдырылды. Сот залына УКМКнын тергөө абагында жаткан айыпталуучулар алынып келинди. Ал эми сот имаратына камактагы саясатчы, блогер, активисттердин жакындары чогулду. Абактагылардын бири саясатчы Жеңиш Молдохматов сот залына кирип бара жатып, эч кандай тергөө болбогондугун кошумчалады. Белгилей кетсек, сот залына абактагылар менен чогуу үй камагында жүргөндөр да киргизилди. Журналисттер менен айыпталуучулардын жакындары сот залына киргизилген жок. Былтыр 23 октябрда Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, адегенде 48 саатка кармалган саясатчылар жана активисттер Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Андан кийин алардын бөгөт чаралары каралып, камактагы мөөнөтү узартылып турган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 36-278 массалык башаламандыкты уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан. Мындан тышкары Кемпирабад иши боюнча кармалгандарга бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси менен да айыптар тагылган. Жогорку кеңеш бүгүн 22 июнда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу маселесин карап колдоду. Исхак Абсаматович, кезинде комитеттин жыйынына чакырылган жана келген жок, андыктан кайрадан пленардык жыйынга чакырыштын кажети жок деп эсептейбиз. Эсептесеңер мейли, эсептей бергиле. Менде экинчи суроо. Мына бизге берген кагаздарда жок дегенде бир жерде так жазып коюш керек болчу. Ал кызматкер кайсы мыйзамдарга дал келтирбеген кадамдар жазылыш керек. Бир гана сөз бар экен, обвинил парламент в узурпации власти. Андан тышкары кандай да кылмыш дебейм, каталарды кетир деп коелу да. Айтып койсо жакшы болот эле да. Рахмат, сиз Улукбек Зулпукаровичтин баяндамасына жакшы көңүл бурбай калдыңыз окшойт. Улукбек Зулпукарович ар бир статья боюнча айтып берди азыр. Ушул эле күнү депутаттар бул маселени кезексиз күн тартибине киргизүүнү колдогон. Байсаловдун отставкасын кароо сунушу парламенттеги ишеним, ата журт Кыргызстан жана мекенчил депутаттык тобу берген. Буга чейин жогорку кеңештин жыйынында бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун кызмат ордун кароо маселесин көтөрүшкөн. Эдил Байсаловго 4 негизди коет элем. Биринчиден, бул инсан мамлекеттик этиканы бузду. Мамлекеттик этика болот депутаттар менен сүйлөшүп атканда. Экинчиден, бул конституционный стройдогу президенттик башкаруу, президенттин башкаруусу жана парламенттин башкаруусун бул жокко чыгарып атат. Бул жерде госизмена жатат. Эмне үчүн бул депутатка кайрылып туруп, сиз депутат элдин атынан мага тапшырма бербеңиз дейт. Биз кимдин атынан беребиз? Үчүнчүдөн, парламент элдин добушун алып келгендердин добушун жокко чыгарып атат бул. Буну Эдил Байсаловду госизмена катары караса болот. Кантип мына жерде отурган эл өкүлдөрү бир келген вице-премьердин ушинтип сүйлөгөнүн угуп отурабыз биз. Элдер бизди шайлаганда ошол Эдил Байсалов силерди келип мазактап кетсин деп шайладыбы? Ал ким өзү? ЛГБТ колдогон ал өзүнчө тема. Эми же буну урсаң дагы болбой деген западла экен, же дебатка чакырсаң түшүнбөй деген. Бул не деген кадр бул? Парламент спикери Нурланбек Шакиев Байсаловдун комитет жыйынында сүйлөгөн сөздөрү жана андан кийинки маектери көз жазымда калбай тургандыгын, бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен дагы сүйлөшкөндүгүн билдирген. Бул маселенин козголушуна жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайма айтышуу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө экендигин айткан.
Коррупция жана башка кылмыштар үчүн соттолгон адам анын соттуулугу мыйзамда белгиленген тартипте алынганына же жоюлганына карабастан президент Жогорку Кеңештин депутаты министрлер кабинетинин мүчөсү боло албайт деген жобо киргизүү сунушталууда. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Жеңишбек Токторбаев мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасоонун алдын алууга багытталгандыгын айтты. Бул арада депутат Элмурза Сатыбалдиев сунушталып жаткан мыйзам долбоору Конституциянын нормаларына каршы келерин айтып, башкаларды каршы добуш берүүгө чакырды. Мындан улам эки депутат кайма айтыша кетти. Мол мыйзамдын мааниси боюнча адам өлтүргөндөр, террористтер, мекени сатып кеткендер бардыгы депутат боло алат, президент боло алат. Түшүнүңөрбү? Мыйзамды окугула. Баш мыйзамга каршы бул. Каршы бергиле. Чоң рахмат. Эми Элмурза Ракиевич өзүнүн шкурасын ойлоп алса керек, эч кандай маселе жок. Добушка коелу, өтсө өттү, өтпөсө эч кандай маселе жок. Мен эч кандай каршылыгым жок. Андай деп Элмурза Ракиевич сиз каршы бергиле деп айткан сиз укуңуз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бербейсизби? Эмне кыласыз? Өзүңүз соттолсоңуз, өзүңүз коррупцияга шектелсеңиз, ана эмне үчүн буяка келип депутаттар договор этип атасыз? Кереги жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Бар депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз отвечать аласызбы? Ал эми депутаттар Исхак Масалиев, Тазабек Икрамов аталган мыйзам долбоорунун концепцияларын колдоп, сунуш, сын пикирлерди экинчи окууда кароо зарылдыгын белгилешсе, бир катар депутаттар мурда коррупция жана башка кылмыштарга айыпталып, кийин соттон акталган депутаттардын акыл үйрөтүп отурушу туура эмес деп эсептешет. Натыйжада мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган жок.